Арбаңыздар, туугандар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бир карындашым дагы жазыптыр. Саламатсызбы Илим ага, сиздин постторуңузду көптөн бери окуп келем. Сизден кеңеш сурайын деген элем. Жолдошум менен ажырашканмын. Үй бүлө курайын деген ниетим бар. Бойдок жигитке турмушка чыксам болобу, сиздин оюңуз? Бизде тең теңи менен деген нерсе бар экен. Ошону менен бирге эл эмне дейт деген деп жазып атат да. Эми бул киши мен түшүнгөнүм боюнча бул киши турмушка чыгып анан ажырашкан экен. Азыр болсо бойдок дегенине караганда баягы жаш жигит таап, ошол эки менен баягы мамиле куруп, анан ошол экиге күйөөгө турмушка чыксам кандай болот? Кийин баягы сөзгө калбаймынбы? Бир чети эл айтат, экинчи чети үй бүлөм, үчүнчү чети жолдошум дагы айтабы деген маани го деп ойлоп койдум да, түшүнгөн суроом боюнча. Урматтуу карындашым, мен мындай деп айтат элем да. Эми сиз бир эмес 5 турмушка чыгып деле ажырашып келсеңиз деле эч качан сиз мен бул кишиге турмушка чыгууга, бул бойдок жаш жигит турмушка чыгууга мен дитим барбайт, себеп дегенде мен буга тең эмесмин дебешиңиз керек. Таптакыр кеп, таптакыр андай эмес. Эгерде жолдошуңуз баягы эми сен мурда күйөөгө чыгып келбедиң беле, ошон үчүн баягы сен мындай кичине макамың дагы мага караганда ылдыйраак, сөз сүйлөгөнүң дагы мага ылдыйраак десе, андай жолдоштун кереги жок. Сиз бактылуу болбойсуз эч качан. Анын эч айырмасы жок. Сиз күйөөгө чыгып келдиңизби, чыгып келген жоксузбу, ал бойдокпу, бойдок эмеспи, кеп таптакыр андай эмес. Ал эми жанагы мен дайыма какшап келем, эл эмне дейт дегенче, эл былжырайт. Мындай эле айтайынчы, туугандар, эл былжырайт. Эл былжырай берет. Көп учурда ошонун арасында мен да бар, мен деле былжырай берем да, угуп атпайсыздарбы? Эл деген биз эл десечи мынтип ойлойбуз да. Өзүңүздөр мындай ойлоп көрсөңүздөр, кой эл айтат, элге уят болобуз деп эле ошону айтып берет го. Эл деген ким? Эл десе эле биз баягы кыргыз элин элестете беребиз да. Кыргыз эли 7 миллион адам. Туугандар, 7 миллион адам бул кыргыз эли. Эл дейбиз да. Ал эми 7 миллион адам баары сизди тааныйбы? 7 миллиондон түшүрдүм, 1 миллион адам тааныйбы сизди? Андан түшүрөйүн, 100 миң адам тааныйбы сизди? Андан түшүрөйүн, 1000 адам тааныйбы? 1000 адам тааныса тааныйт. Бирок 1000 адам сизди сөз кылабы? 1000 адам сизди эстеп жүрөбү? 1000 адамды кой, үй бүлөңдүн мүчөлөрү сени дайым эле эстеп жүрө бербейт. Балдар эртең менен үйдөн кетип, ата энесин кечки көргөнгө чейин эстейби, эстебейби, эстесе 1-2 эстейт, эстебесе жок. Үйгө келгенде көрүп туруп анан эстейт. Атам менен бар эмеспи депчи. Күйөөсү эртең менен үйдөн кетти жумуштан, үй бүлөсүн эстейби, эстебейби, канча жолу эстейт, чоң суроо. Көп учурда эстебейт, үйгө келерде эстейт. Үйдө аялым бар эмеспи, ажылдаган, балдарым бар эмеспи, чырылдаган деп. Бар эле ошондо биз эл десе элечи, элдин баары эле бизди сөз кылып эле бизди эстеп ойлоп жүрөт го деп ойлой беребиз да. Эл деген биздин түшүнүк боюнча, мындай эгерде реалдуу карап келе турган болсоң, 4-5 эле адам, 4-5 эле адам. И то ошол 4-5 адам сени көргөндө эле сени эстейт. Көрбөсө сени эстебейт. Көрбөсө кээде эртең менен үйдөн кетип ушунчалык сүйүү болуп атса да сүйгөнүңдү кечке чейин унутуп каласың. Себеп дегенде оңойтуу иштериң менен жүрөсүң да, сүйгөнүңдү эстебейсиң. Сени ким эстейт эл дегендечи, сен ким эле ошону ойлоп отурат. Сени көргөндө, карындашым, сизди көргөндө бирөө эстеп, бул баягы жаш күйөөгө тие болбоду беле деп бири менен сөз кылып коюш мүмкүн. Бетке дагы айта да албайт, бетке дагы айта да албайт ошончу. Анан ошол эки бетке дагы айта албаганды, бири менен сүйлөгөндү же сизди эстебеген адамдын ою сизге эмне кереги бар? Эң биринчи кезекте ошол жигиттин, бойдок деген жигиттин ою, сиздин мурдакы турмушка чыгып келгендигиңиз боюнча ою ошол маанилүү. Эгерде ал маанилүү деле эмес, бирок сизди эле сүйөм, сизди урматтайм десе, кылган иш аракеттери ошол экиге
айкалышып келишип атса, албетте турмушка чыгыш керек. Албетте турмушка чыгыш керек. Анан эмне тиги сөзсүз түрдө ажырашкандарды анда издейм деп ошентип жүрө бересизби? А сиздин бактыңыз ажырашпай койсочу, эмне кыласыз? Кеп ошондо да. Ошондон вообще аны ойлобош керек. Бул мындай эми таптакыр эле мындай менимче ойлой турган нерсе эмес да, карындашым. Таптакыр ойлобоңуз. Ийгилик сизге.